Саламатсыздарбы, учурда маек рубрикасы сиздер менен мен Үсөнбай Тайырулу. Ошондой эле бизде конокто Кыргыз Республикасынын мыкты кызматкери наамынын ээси Райхан Абдувалиевич өз болмокчу. Саламатсызбы? Райханчы айтсаңыз, негизи эле жеке жашооңузда шоу бизнесте эмне жаңылыктар, кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Эми жеке жашоомдо үй бүлөм тынч, турмушка чыгакты кызым. Буюрса ошо эми небере эле күтүп атам. Эгерде өзүмдүн чыгармачыл жааматын алсам, чыгармачылыгымда ушул жыл аябай үзүрлүү иштеп атам. Жакында эле ошо Апакебай деген клипти тарттыртып, ошо бүт сайттарга киргиздик. Бул апамды эскерүү, ошо бир жылдан бери баягы өзүмө келбей аттым эле. Азыр эми мына жылдыгын бергенден кийин ошо апама эстелик катары ушул клипти тарттырдым. Буюрса андан сырткары ушул жаңы жылга карата көп проекттердин баарына катышып атам. Ушул 21 кылым жылдыздарынан баштап биздин кыргыз мамлекет биздин телевидениябыздын көгүлдүр огонёгуна да катыштым. Буюрса Алина досум Жетигенова менен ana şu жаңырларды жаздырып атабыз көбүнчө. Андан сырткары дагы азыр мына көптөгөн ырлар менен, клиптер менен ушу жаңы жылды аябай үзүрлүү тосуп атканбыз. Тосуп атабыз буюрса. Анан айтсаңыз, негизи эле шоу бизнеске келгенде, кыргыз эстрада жылдызы, ырчысы болуш үчүн мисалы көп эмгек керек да. Негизи эле ар бир эмгек жакшы кесиптин артында кыйын эмгек жатат дейт да. Ушуга келгенде бут тоскоолдуктар болдубу? Көрө албастыктар болду негизи. Эми ушул эң бир бул жакшы суроо да. Анткени мен ушул биздин чыгармачыл чоң сахнага чыкканыма 30 жылдан ашып калды. Негизи бут тосуу эң эле биринчи Ысмылда дегенде ушу 89-88 жылдары Сүйүү вальсы деген ырым аябай жакшы чыккан. Калсачы дайып кармашкан бойдон колубуз деп Соронбай Жусуев агабыздын сөзүнө жазылган обону Гүлсин Өмүрбекова эжекебизди ошо жерден мен мыскыл тамашага чыгарбай коюшкан да. Бул музыкаң кичине туура эмес жазылыптыр деп, анын алдында ошо акчабы бирдеме үмүт этти да. Мен эми баягы ойлодум да, бул өзүңдүн талантың болсо, жакшынакай ырым болсо чыгара берет экен десем, ушундай катуу сындырышкан. Бирок ошол кийин жаратпай койгон записим кийин ошо алтын фондого өтүп кетти да. Ошондо мен ойлоп калдым, ушу биздин бут тосуулар ушул мен 30 жыл бою аябай эле катуу болуп эле келатат. Азыр алдар келбей калды окшойт. Анткени баягы эмгектин артында үзүр бар дейт, эмгектин артында атың калат экен, эмгектин артында сый урматка жетет экенсиң. Ошон үчүн мен ушул 30 жылдан бери эмне деген азаптарды көргөн жокпуз. Биз Кыргызстанды бир жок дегенде эле бир 50-60 жолу айланып чыктык окшойт. Ар бир кычыктарга коюп, ар бир биздин малчыларга чоң чабандарга чейин чыгып, комузду колго, гитараларыбызды алып алып, ошо биз элдин ошо гүл азыктарыбызды тартуу кылып, өзүнүн эмгегибизди кылып келгенбиз. Эми азыр ойлоп көрсөм, аябай эле көп нерселер болгон. Эми анын баары артта калды. Азыр жакшы нерсени ойлогум келет. Кудайга шүгүр, азыр тескерисинче бизди урматтап, сыйлап чакырышат. Биз муну жер кой дебейбиз, тескерисинче ырларыбызды талашып алып, бияктарга бүт сайттарга киргизишип, жакшынакай чоң проекттерге чакырышат. Анан ошон үчүн ойлойм, баягы эмгек кыла бериш керек, эч кимге элегишпей эле ошо жашоодо мен мисалга мен могул атак даңкка жетейин деп эч качан мындай жанталашкан эмесмин да. Өзүм эле эмгегим артынан эле ошо биринчи күндөрү ошо вальсы жүрөгүмө кандай ачкыч таптыңыз деп ошо Болот Садыков агабыздын гитара менен ордогап чыккан ошол, андан кийин Периштем Майрамбек Осмоновдун ошол ырлар чыкканда элдер көчөдөн таанып,
анан блокнотторун китептерди алып келип жазса бей окуу деп таанып калыптырмын деп таң калчумун да. Көрсө баягы эмгектин арты өзү ушу жакшы бир ийгиликтерге, жакшы нерсеге алып келет экен. Кудайга шүгүр. Айсара, могу жакшы ырчы, жакшы кызматкер катары сайсыз. Мисалы сиздердин 80-90 жылдары ырдап чыккансыздар да сиздер. Ошол мезгилде сиздер мындай жандуу үн менен ырдагансыздар да. А бүгүнкү күндө көпчүлүк мындай фонограмма менен, запись менен ырдап атпайбы? Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Сизде ошол купуңузду толтурабы негизи? Сизди канааттандырабы? Албетте жок, канааттандырбайт. Анан мен ойлойм, бүт эле бизди азыр угуп көрүп аткан элибиз, кыргыз эли ким укса деле баарына эле ошого тойбойт болуш керек. Анткени мен ушу силердин кечээ передачаңарга келем дегенде кечинде отуруп алып интернеттен карап, ошо менин бир концертим 95-жылы тартылган концертим бар экен да. Ошол жерден биз менен баягы Оштун кызы болгондон кийин ушу бата алайын деп ошо Ошко барып стадионго концерт койгомун да, эсимде да. Анан ошондо элдер келип, менин ырдагандарымды ошо Гүлмайра Момушова, Гүлсүн Мамашева, Жусуп Толтой бүлөсү менен Раматылык ушунча таланттуу агабыз бар эле. Андан сырткары ошо биздин Кызбырак тобу ушу Жаныбек Алыкулов алып барган экен. Ошол эми арабыздан ошол чоң залкар таланттар кетип калды. Анан ошо баарын карап атсыз, бүт жандуу менен ырдаптырбыз. Ортосунда жаңылыптырбыз. Анан элдердин кол чапканы да бир башкача да. Негизи мен ошо 81-жылы мен анда училищада окуп жүргөм. Музыкалуу. Ошондо эң бир жолу Периште деген топ бар болчу бизде Караколдо, Көлдө. Ошондо мен ушул Периште тобунун ырчы кызы болчумун, солисткасы. Ошондо эсимде биз ар бирге партитура түзүлчү. Партитуранын бас-гитара, ритм, соло, анан ямаха өзүнчө, ударный инструмент баары бөлүнүп, репетиция кылып, күнүгө репетиция бир ырды айлап чыгарып, анан гана элге алып чыкчубуз да. Бизде ал убакта эмгек ошо. Эми азыр ошол биздин замандагы ошо искусствода, эстрада жамаатында, аны азыркын салыштырсак, бизде азыр эмне үчүн ушунчалык бат эле чыгып анан кайра жок болуп, баягы лампочка, Кытайдын лампочкасы бир жарык бир тарс этип чыгып калат. Ошондой болуп калат. Анткени биздин азыр эми жаштардын арасында жакшы ырчыларыбыз көп, аракет кылгандар көп. Бирок алар ушу бир нерсени түшүнбөй атышат. Арасында бар да, сахнага чыгыш үчүн сөзсүз түрдө музыкалык өзүңдүн билимиң болуш керек. Мисалга мен кичинекейимен 5 жашыман комуз кармап, ошол Карамолдо Орозовдун уулунда окуганмын. Андан кийин гитара кармап, баягы заманга жараша, андан кийин эстрадага өтүп, анан өмүр бою эле комуз чертип келатам, комуз менен ырдап, гүлөр чертип. Анан негизи ушу жаштар азыр ар бир ырды жөн эле акчанын күчү менен жаздырып коюп эле анан ырдап салышат экен. Мен дагы бир-эки студияда запистерди угуп калдым. Фальш ырдаганда ырчыларыбыз бар экен, азыр аттары элге аябай таанымал ырчылардын бир-экөөсүн мага эми өзүм көргөн жокмун, студиядагы ошо жазган балдар айтышты. Ритмге да түшпөйт, тональностунда чыгып кетет, ошону биз оңдодук деп, анан чыныгы түздөп туруп сонун койкойт туруп чыгарып коет экен. Анан ай кыйын ырчы турбайбы дейсиң, а негизинен мындай алып келгенде микрофонду карматып туруп эл астына жөн эле жандуу ыр менен ырдасаң ырдаша албайт. Эми арасында барын деп айта албайм, эми көбүрөөк процент ошондой экен да. Анан мен мурунку запистер менен азыркыны салыштырсам, мен азыркы запистерим аябай өзүмө жагат да. Мына азыр силердин сайтка буюрса өзүмдүн акыркы жазылган запистеримди бүт киргизем. Мурункуларга салыштырсам, мен мурун аппаратура кичине начарыраак болчу да. Азыр өнүгүү аябай жакшы. Ошон үчүн кичинекей мындай болгон үндү дагы чоң кылып жазып, аны жылдыз кылып атышпайбы. А негизинен ошол мен жаштарга каалар элем, ошол биздин мурунку учурдагыдай болуп живой момнтип жандуу инструменттер менен ойнобосо дагы
баягы көбүрөөк жөн эле компьютер кылбай ушул бүт аспаптар менен коштоо кылып, мисалга мен азыркы Апакебай деген ырды гитара менен эле ырдаттым да. Анан профессионал гитарист ойноп берди, өзүм ойногон жокмун. Ошондо гитаранын үнү менен эле ушул ырды элге жеткизгенде элдин кабыл алуусу бир ушунча башкача да. Анан комузу менен деле өзүнчө комуз менен мисалга чоорду кошуп, анан бир урма аспапты кошуп дагы бир ырды чыгарса, анан ушунчалык современный кылам десең, анда деген ушул жерге дагы бир ошол азыркы замандын бир эмесин ритмин кошуп, бир ушу изденүү керек да, изденүү болуп. Анан биздин эстрадабыз кээ бирден мисалга өзбектердин, өзбек калкынын эстрадасын укканда эле билесиң да, булар ошолордун эстрадасы деп. Анан казактыкы деле ошондой. Бирок казактык кичине кыргызчага бир аз кыргыз менен казак окшошуп кетет. Түрктөрдүн мисалга эстрадасын алып көрсөң, уксаң, бул түрктөр деп айтасың. Анткени алар өздөрүнүн аспаптарын кошот. Биздики көбүнчө эле эмне үчүн азыр ырлардын мааниси кете баштады? Алар башка улуттардын эле бир музыкасын алып туруп, кыргызча отуруп эле ызылдатып эле кыргызча ыр чыгарып коет да. Бул чыгармачылык эмес. Чыгармачылык деген бул чоң-чоң акындар менен, чоң-чоң обончу композиторлор менен иштеш керек. Күндөп, түндөп иштеш керек. Ана мен ушу жаңы ырдап баштаган убакта мен дайым айтчумун, мен бирөөнүн ырын ырдабайм. Мен деген ушул ошондой чоң-чоң биздин өзүбүздүн композитор болобу, обончу болобу, чоң-чоң акындар менен иштеп, ошол ырды чыгарып, өзүм алып чыгып, анан эгерде ошол мен ырдаган, аткарган ырды эл ырдап кетсе, ошондо мен эмгегим ошондо эл ошол эл ошону менен билинет, эмгегиң ошондон билсең болот деп ошондой кылып иштегем. Анан негизинен ушу менин доорумда чыккан ырчылардын баары эле, мисалга мына Алина Жетигенова менин досум, кан досум, ал дагы мисалга Алинанын ырларын ал өзү баягы өзү ырдап аткарып чыккандан кийин эл ырдап кеткен. Айчүрөктүкү деле ошондой, Динараныкы деле, Бекко сыймыктар алар өздөрүнүн обондорун ырдашат. Алар да бир чоң таланттар. Негизинен ушу мендей аткаруучулар ушу эл ырдабаган ырды алып чыгып, анан ошону эл ырдап кетсе, мен ойлойм ушул чоң чыгармачылык болуш. Анан айтсаңыз, негизинен могу ушул бүгүнкү күнгө чейин сиздер жандуу үн менен ырдап келатасыздар да, оркестрдин коштоосунда. Ошол убакта сиздердин ыңгайсыз акыбал болду беле? Өзүң ыңгайсыз акыбал болду ошол убактарда, мисалы жандуу үн менен ырдап атканда техникалык себептерден же болбосо дагы бир себептерден ыңгайсыз акыбалдар болду беле сиздерде? Көп эле болгон. Бир жолу комуз менен ырдап сон тер Нурак Абдрахманов атабыз мага бул дүйнө деген ырды жазып берген эле, ошону ырдап атсам бир комузум тараккатып эле жанып кетти. Анан эми баягы ырдаш керек да андан ары. Анан момунту алып неме ошондой болуш керек дегенде бир комузду мындай кармадым да, анан бир кол менен комузду кармап туруп анан неме жанып кетти да тиягы. Анан мынтип алып эле жөн эле как декламация кылып айтып туруп анан аягында тарс этип жөн эле кунк этип эле өзүнчө ушундай үндү чыгарбаган бир чабуу менен анан үрдү бүтүргөм. Мына элдер ойлогондо негизи ушундай деп. Бирок ошол жанып кеткенде аябай ичимен ыңгайсыз болгом, ама андайлар көп эле болот. Мисалга азыр деле биз тойлорго ырдайбыз. Көбүнчө биз музыкабызды жаздырып алып, жандуу үн менен ырдайбыз. Эми фонограмма кээ бир жерден колдонгонго туура болуп калат. Анткени биздин азыр Кыргызстанда эмне көп? Кафе көп. Кафелерге барсаң, кээ бир жерде акустика жок. Айерден жандуу менен ырдасаң, эми баягы теги айылдан келип алып ырдагандай эле үн чыгып калат да. Анан аппаратураны карайсың. Келгенде эле акустиканы карайбыз. Аны ошого жараша иштейбиз. Ошондо баягы өзүңүздүн көп жылдан бери иштеп келаткан профессионализм ошол жерден билинет да. Кээ бирде болот, ушундай ырдаш керек болуп калат. Бирок кээде дабл үй кылабыз. Кээ бир жерде ушул үнүң кетет, үстүнө ырдап кетесиң, ушул дабл үй болуп кетет да. Ошо эми ар кандай учурлар болот. Ырдап атып, аябай берилип кетип, тиги оркестр ямаларга кирип кеткен күндөр деле болгон. Сахнадан бийлеп атып бутубуз кирип кетип, көйнөгүм башыма кийилип калган күндөр деле болгон. Андай ыңгайсыз күндөр аябай көп болгон. Анан кээ бирде сүйлөшүп отуруп, айтып берсе чашып кетип,
бутумдагы жалпактап чүкөнү чыгып кеткен күндөр деле болгон. Эми баягы ситуациядан чыгасың да, анан күлүп жайнап, анан бир убакта мындай хосттор бар болчу, чачтарын кошуп алган. Анан сүйлөшүп отуруп эле бир айылдан классташым жолугуп калып, деп экөөбүз кечке сүйлөшүп, бирокта номурум келип калыптыр. Бу чачымды бергем да, байлагам да, мындай болуп, кички кызыккандай болуп турат да. Тигини чаптамакмын, аны унутуп калыптырмын, экөөбүз сүйлөшүп кетип. Бирокта атым эсе чыгып кетти ошол бойдон. Анан мен чыгып алып эми баягы ырдап атып байкадым да, что-то элдердин арасында күлгөн сүйт да, кички кыз деп болуп. Мен ушу балалыгымды эстеп атайын ушундай силерге ушундай прическа кылып келдим деп ситуациядан чыгып кеттим да. Негизи ар кандай учурлар көп эле болгон. Андай келсеңиз, бизге анда жандуу үнүңүз менен бизге бир жакшы акыркы чыгармаларыңыздан бир ырдап бербейсизби? Сөзсүз. Эми азыр ырд олтура, бирок ошонун ичинен эми баягы кайсы клип тарткыздыңыз, ошо клип барлар болсо биз анткени кошобуз арасына. Ошол акыркы чыгармаларыңыздан, жакшы чыгармаңыздан клип бар, чыгармаңыздан бирге. Ошол апа кебай деле ырдап берип коеюнчу, Элестейсиң сен мага келаткандай, эстеймин меримиңди эрте кечпи, кыйналбай жүрсүңбү деп айткандай. Кыялың түшкө кирип эркелетти. Апа кебай түшкө кирип эркелетчи. 90-жылдагы ырларымдын бирин эстеп кеттим. Сөзү Кыялбек Урманбетовдуку, обону Сагынбек Бомбековдуку. Өмүр өктөсү деген бир аябай жакшы ыр бар болчу. Мен ал убакта муну дуэт менен Сагынбек Момбеков агам менен мырдап жүргөм. Мен ошону чын жүрөктөн мен ошо Калампер Кэджиге ак жол каалап туруп силерге арнап берип коеюн, Дос болуп жаман менен жакшы менен издедим адамдардан бактыны мен. Турмуштун ачуусунан ачур канбай, тамшанам таттуусуна суусун канбай. Аккуу менен көл бойлоп айды кошуп ырдадым. Балким тегеле жылдыздар чачылган менин жылдарым. Ömrüm uykudan tattı bilim, tün boyu sayran kurup şattı gelim. Kanse murunkuğa göңүл göçöt, жаштыкты көксөп жүрүп өмүр өтөт. Селтетемин уйкумдан сырт караңгы түн жарым, саргайыңкы жылдыздар самаган ушул жылдарым. Жомагайта табышка козгоп жүрөк кылдарын, балким тегеле жылдыздар чачылган менин жылдарым. Өмүр кете берет экен, коюлуп могул. Силердин калемпириңер тизилип турбайбы, ошентип эле турмуш кете берет экен. Ошо турмуш канча узун кыска болбосун, ошонун бир колдон келишинче эл үчүн, үй бүлөң үчүн, өзүң үчүн бир жакшы бир кызматтарды жасап калганга аракет кылыш керек экен. Ал мен дайыма досторума деле айта берем, ар бир күндү достор акыркы күндөй жашайлы. Ошондо маңыздуу болот десем, алар башында деп эле жүрүшкөн. Азыр досторум айтып калат да, адам баласы ушул ар бир күндү акыркы күндөй жашаганда ал маңыздуу болот. Анткени бүгүн бармын, эртең жокмун, кой, муну кылайын, тигини кылайын деп кадамың түз болот, кадамың таттуу болот.
кадамың маңыздуу болот да. Анан айтсаңыз, негизи эле биз кыргыз эли сынга аябай күчтүү эмеспизби? Мурда буга чейинки ырларыңызга, чыгармаларыңызга кандай сын пикирлер айтылчу? Бүгүнкү күндөгү жаңы чыгармаларыңызга эл тарабынан кандай сын пикирлер айтылып атат? Мен мурун жаңы чыкканда тарс этип эле аябай атым чыгып эле бүт жерге аябай аншлаг болуп ушундай сонун болгондо ал күндөрү эми ошол убакта элге ошол жакшы экен. Эми азыр мурунку ошол учурдагы запистер менен азыркыны салыштырсам, мага өтө деле көп жакпайт да. Анткени азыр техника, могу үндүн өзүнүн жазылышы, анан бир жагынан мүмкүн мен азыр баягы орустар айтат, второе дыхание дейт. Мен ушу экинчи демим ачылды окшойт дейм, анткени менин үнүмдө азыр бир өзүмө жаккан сонун бир кайлыктар пайда болду. Ошо мен өзүм акыркы ырдаган ырларыман деле байкайт болушуңар керек. Анткени мурун эми же жаштык калганбы, баягы кээ бир ырларым өзүмдүн тональностум эмес да, кичине өдөрөк же ылдыйраак ырдап койгом. Анан баягы ырдын маңызы чыкпай калган. Азыр ар бир ырга өтө катуу талап коюп иштейм. Кудайга шүгүр. Азыр эми анан бир гана ушул эстрада жамаатында эмес, мен эми өзүм комузчу болгондон кийин ошо комузга да аябай жакшы азыр терме дастандарды даярдап атам. Мен апрелде туулган күнүмө карата концерт берейин деп атам. Ошо көп жылдан бери эле даярданып жүрөм, ошо элге бир отчет берип коеюн деп. Анан ошого азыр мен биздин ушу кыргыз элибизде таланттуу өтө күчтүү музыкантыбыз бар, Нурлан Нышанов. Ошол ини менен да иштешип атам, азыр оркестрга ыр жаздырып атам. Андан сырткары өзүмдүн да эстрадалык жамаатындагы. Анан мен өзүм бир ырчы бир кутулда да катышып, ошого да байгеге ээ болгонбуз. Ошондо дагы ошол сахнада ошол оюндарды да ойнойюн деп атам. Андан сырткары бийге да бара баштадым. Эми апрелге чейин буюрса кичине арыктап жакшыраак болуп калып болушум керек. Формага келип дегендей. Буюрса ошо бийлеп да чыксамбы деп атам. Анткени адам деген канчалык кыймылдап, канчалык ушул позитивдүү жүрсө, ал карабайт деле болуш керек. Мага айтышат, элдер жылдан жылга караса сиз жаш арып бартасыз, эмне кылып атасыз деп. Мен айттым, эртеден кечкече иштей берсең, эч качан арыбайсың деп. Анан ушундай өзүмдүн алтындай болгон жаркыраган элим турса, эл деген карытпайт экен да. Тегерегибизде силердей жаш балдарыбыз, жаш кыздар иштешет. Аларды көрүп эле отура албайт экенсиң, иштейсиң, ызылдайсың. Кудайга шүгүр, Кудай таалам берген жакшынакай өңүбүз, үнүбүз бар. Ызылдап жүгүрүп жүрөбүз, баары жакшы. Рахмат сизге, анда эмесе келиңиз, сизге эркин микрофон берели, көрөрмандарыңызга элге жакшы сөздөрүңүздөн. Мен негизинен ушул кыргыз болуп жаралганыма мен ушунчалык сыймыктанам. Анткени кыргыз эли улуу эл. Кыргыз элибиз өзүбүз байыртан, өзүнүн мындай чоң тарыхыбыз бар, жерибиз бар, суу тоолорубуз бар. Так эле болбой калды дегенде сонун пейлибиз бар. Эсенгул Ибраев агабыз айткан эле, кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз тили кан манасты тааныткан, кыргыз болуп өз тилиңди, өз жериңди сүйбөсөң, өз тилиңди сүйбөсөң, кантип анан өлгүң келбейт намыстан деп. Анан ошон үчүн мен ушу намыстуу улуу элиме кааларым, ушу келе жаткан жылыбыз бай жылдардан болсун. Бай дегеним байлыктын ичинде көп нерсе бар. Ал бая 4-5 кабат үй, анан заңгыраган машинаны эле айдаган бул байлык эмес. Байлык бул ушу элибизде тынччылык болсун. Байлыгыбыз бул элибиз ток болсун. Көп бала кыз төрөлсүн. Байлыгыбыз бул ушу силердей жакшынакай калемпир кежи деп атпайбызбы? Ушундай силердей бизди алып чыккан жакшы сайттар ачылсын. Кыргыз элибиз аябай жакшы өнүп келатат. Ушундан дагы ушу жылы
оготер өнүгүп, анысы деле дүйнө жүзү бизди таанып калышты. Кичинекей болсок дагы элибиз улуу, ошон үчүн биз өзүбүздүн кылган иштерибиз менен элге таанымалбыз дүйнө жүзүнө. Ошон үчүн ушу жакшы жактан көргөз үчүн ушу силерге мен жаштарга каалап кетер элем. Ар бириңер патриотсуңар, ошол патриоттук сезимиңер менен эл үчүн кызмат кылып, ушу кыргыз элинин төбөсүнө чыгарган мыкты уул кыздардан болушуңарды каалайм. Мен силерди сүйөм. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ар дайым эле ошол булбулдай болгон үнүңүз өчпөй эле элдин укуктуна толгон жакшы чыгармаларды, ырларды жаратып жүрө бериңиз. Бүгүн биздин конокто Кыргыз Республикасынын мыкты кызматкери наамынын ээси Райхан Абдувалиева эжебиз болду. Саламатта калыңыздар.